Канал одобрен государством и выдана лицензия. Акыркы күндөрү менин Facebook баракчамдан бул сыяктуу жарнамалар бат-баттан чыга баштады. Көпчүлүгүндө президенттин же министрлер кабинетинин жыйындарынын видеолору колдонулган. Этият болуңуз. Бул мамлекеттик органдын жарнамасы эмес, бул шылуундардын кайырмагы. Аны далилдөө үчүн төмөндөгү видеого көңүлүңүздү бурайын. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. АКШнын мурдагы президенти бул ырды ырдаганын өз көзүбүз менен көрүп жатабыз. Бирок ишениш кыйын. Оба, видео монтаждалган. Мында deepfake, жасалма интеллект колдонулган. Deepfake жасалма интеллектте адамдын үнүн гана эмес, сүйлөө өзгөчөлүгүн, акцентин дагы окшоштура алат. Онлайн шылуундуктун бул түрү Европада кеңири тараган, Кыргызстанга эми гана келүүдө. Анда жарандарды алдоо үчүн мамлекеттик жетекчилерди, белгилүү ишеничтүү адамдардын жүзүн колдонуп жатышат. До сих пор не могу поверить, что это произошло со мной. Спасибо за помощь в заработке. Элдин ишенимин колдонууда кибер шылуундар диний көз караштарды пайдаланууга өтүштү. Адал акча аталышындагы Telegram каналына күн сайын мигранттан миллионерге айланган кыргызстандыктар тууралуу видеолор жүктөлүүдө. Алар ар бир сөзүндө Кудайды кошуп сүйлөп, диний көз караш аркылуу элди ишендиргиси келип жатат. Ал эми Instagram социалдык түйүнүндө болсо акча көбөйтүү деген баракчалардын саны артууда. Бул аккаунттарга алдангандар, жабыр тарткандардын дагы өзүнчө тобу бар. Меня зовут Азамат. Я живу в Бишкеке. 3 месяца назад я тяжело работал дворником. Сейчас у меня 3 авто и 2 дома. Ушуга мен дагы алдандым. Мейли Кудайга салдым деп күндө каргап олтурам. Балдарымдын кусуру урсун деп. Оба, туура айтасыз. Кредитке деген акчаны 10.500 сом салып күйүп отурам. Тешип чыксын ошолорду. Балдарды кийинтейин деген акчам бар эле. Заматта эмне болуп салып ийдим. Акчаны салгандан кийин блокот тыгып салды. Гипноз экен, мен да алдандым. Мен да алдандым. Буга мен да алдандым. Мындан улам Ички иштер министрлиги өлкө аймагында белгисиз адамдар өлкө жетекчилигинин атынан күмөн жараткан ойнотууларды жана акцияларды өткөрүп жаткандыгы тууралуу маалыматтар түшүп жатканын билдирди. ИИМ жарандарды чоң суммадагы сыйлыктарды сунуштаган күмөн жараткан лотереяларга, викториналарга, сурамжылоолорго катышпоого чакырды. Эмнеге азыр немеде информацияны войнада. Азыр эми жалган жашыкты көп айтат. Мен өз көзүм менен көрүп мындай доказание мындай официальный немелерге ишенди, атагында жалган немелерге ишене берди. Ооба. Эме телефон Бишкекке заказ берип, ошондон алданып калгам. Жеке эме кылып айтканда, үй менен иштегендер, мындай үй алабыз деп эме кылып көп акча киргизип жүргендер. Чын малага караганда ошолор көп болуп калганда. Ошондойлор көп. Анан майдаларын эми айтпай эле коюш керек. Андай мен өзүмдө деле болгон ошондой эле. Эң эмеси 1000 сомдон боло турган болсо, 50.000, 100.000 долларга чейин алдангандар деле толтура. Учурда Кыргызстанда интернет шылуундарынын ишин бөгөттөгөн мыйзам кабыл алына элек. Мындан улам алар социалдык түйүндөрдө баракчаларынын санын көбөйтүп, кулачын кенен жаюуда. Жарандардын коргонуу үчүн жалгыз жолу маалыматты расмий органдан текшерүү же болбосо оңой акча табуу мүмкүн эместигин түшүнүп жетүүсү зарыл. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.